Şirk деп нені айтабыз? Şirk degeni şerik koşuda, misалы şeriktештик. Leksikалық manisi bir şeriktештик. Misалы bir unаны алдыңыз, экөөңүз şerik болуп алдыңыз. 50% сиздики, 50% сиздики. 50% ага ээлигиңиз бирдей. Ээлигиңиz бирдей болгондон кийин тасарруфуңуз дагы бирдей болот. Аны иштетүүгө дагы, аны колдонууга дагы экөөңүз тең бирдей акыңыз бар да. Экөөңүз тең бир нерседе шериктесиз да. Ошондой деңгээлде Алла Тааланы шерик кылбаш керек жашоодо. Аллага шерик кошпош керек. Yani tasviyatul halik bil mahluk fi ahad minal aşya'il khamsa, oşonu şirk деп айтат. Allah Taalаны жаратуучу зат Алланы махлуктарга 5 нерсенин биринде окшотуп барабарлыкты баяндап коюу, теңдикти алып келип коюу, шериктикти алып коюу, мына ушунун атыны ширк деп айтылат. 5 нерсенин бири деген эмне? Алланын затында, Алланын сыпаттарында, Allah Taalанын аталуу ысым сыпаттарында, кыймыл аракеттеринде, буйрук берүүсүндө. Fi zatihi ve asmaihi ve sifatihi, af'alihi, ahkamihi. Mına uşul 5 nersenin birinde жаратуучуну жаралганга же жаралганды жаратуучуга окшотуп барабарлык баяндап, барабарлыкка ишенип алсак, мына ушунун атыны ширк деп айтылат. Ширк негизинен мындай мисалдар менен, бөлүктөрү менен айтып келгенде кененирээк түшүнүккө келет да. Бир сөз менен ширктин бардыгын чогултуп, аныктама берип коюу кыйыныраак. Мисалы, ширк физзат болот. Алланын затында кеде шерик кошот адамдар. Мисалы, Яздан, Ахруман деп кебир ушундай диндер, адашкан философиялык диндер болгон, жакшылыктын кудайы Яздан, жамандыктын кудайы Ахруман деп. Yani жакшылыкты бирөө жаратат, жамандыкты бирөө жаратат деп, ушинтип Аллах Таала ширк кылып, бу ширки капырлыкка чейин барган ширк болгон. Жакшылык, жамандык деп. Ошондой эле кыргыздардын жашоосунда мисалы пирим дегендер бар, үйдүн пири бар, жигиттин пири бар, кыздын пири бар. Мисалы темирлердин, машиналардын дөөтү пирим деп коет. Дөөтү пирим колдосун сени деп, же дөөтү пириң сага кут болсун деп машина алган болсо, пир деп коет да. Пир деген ошонун кожоюну, ошону сактоочусу деген мааниде бул деле затта Алланын затына бир шерик кошуу да. Алланын затына бир шерик кошуп атабыз да. Туурабы? Давуд алейхиссалам неге дөөтү деген сөз чыгып калган? Бу Давуд алейхиссалам пайгамбардан улам келип чыккан сөз. Давуд пайгамбарыбызга аланна лахул хадид деп, Давуд алейхиссаламга Аллах Таала темирди ушундай бир жумшартып берип койгон эле, аны кандай камыр жуурган сыяктуу эле жумшак ошо темирди иштетет болчу, темир уста болчу. Ошого байланыштан адамдарда ушундай түшүнүк келип кеткен, ал пайгамбар, ал пенде. Темирдин кожоюну Алла. Темирди жумшартып башидирип берген зат Алла, сактоочусу Алла. Давуд пайгамбар эмес. Дөөтү ал пирим эмес, Давуд ал пир эмес. Давуд ал пайгамбар алейхиссалам. Дүйнөдөн өтүп кеткен пайгамбар. Сактоочу зат бул Аллах Таала. Yani Allah'ın zatında şerik koşmuş gerek bizde. Ekinci dağı şerikliktir, misali şerik koşuğunun türü var. Bir nerseni atoğdu, bir nerseni ibadat kılууга, sıyınууга tatıktуу dep eseptөөdө şeriklik koşulat. Misali Araplar, Peygamber Aleyhisselam zamanasındağı müşrikler. Алар эмнеле? Allah бар дейтеле. Kuday бар, Allah бар. Бирок ошо менен биргеликте дагы ушундай эстеликтерди жасап алып, ошол хайкалдарга, ошол эстеликтерге, буттарга алар дагы сыйынышат болчу, Кудай катары. Булар бизди Кудайга жакындатат деп, Алла Таалага дагы башка шериктерди кошуп алат эле. Сыйынууга булар деле татыктуу деп түшүнөт эле да. Сыйынууга кайсы бир нерсени татыктуу деп түшүнсөң, демек сыпатта дагы Аллах Таалага ошону шерик кошуп койгон болосуң. Эмне үчүн сыйынып атасың? Сен ал пайда берет же зыян берет же сактайт деп атасың, демек сыпатта дагы бул жерде шерик кетип атат да. Аллага шерик кошуп атабыз. Алла сактайт, ошондой эле бул деле сактайт. Тумарды мисалы илип алган. Тумар мени сактайт деген ишеним менен. Ширк эгерде тумарга болгон ишеним болуп кала турган болсо, анда Аллага болгон тумар деле мисалы. Кээ Кудайга да ишенет, мана сатам колдосун дейт. Кээ Кудайга да ишенет, мазарга деле барып кое берет. Мазарга деле сыйынып кое берет. Бул деле ширк, яны сыйынууда бирөөгө шерик кошуп атабыз Аллах Таалагачы. Сыпаттарда кээде шерик кошуу болот. Аллах Таалага сыпаттарда кээде шерик кошулуп калат. Аллах Таала өз сыпатына лайса камислихи шей ва хуа самиун басир. Аллах Таала өзү сыяктуу, Алла сыяктуу эч бир нерсе жок. Алла жападан жалгыз. Бүт
бүткүл канча шериктик болсо ошо шериктин баардыгы жокко чыгат. Ла шарика лаху, Аллага тандык эч бир шерик жок. Аллага тандык эч бир окшош жок. Шерик жок. Алла махлукка окшобойт. Махлукка окшоп Аллах Таала бир жерде эмес. Махлукка окшоп Аллах Тааланын дене мүчөсү бар эмес. Кээ бирлер ойлойт өздөрүнтө акыйданын төрүндө отурганмын деп ойлошот, сүйлөсө оозунан ушундай бир көк түтүндөр чыгат. Бирок ишеничтери мужассима мушаббихалардын ишеничиндей. Мушаббиха мужассималар кандай? Алар Аллага дене берет. Алланы кээде махлукка окшотуп коет. Алланы кээде чектеп коет. Бир жерде отурат, бир жерде жайгашкан, анын колу бар, анын буту бар, анын эки көзү бар, анын ширагы бар, анын тигиниси бар, бунусу бар деп Аллах Тааланы сыфатта махлуктардын сыпатына окшоштугун баяндап коет. А бирок келгенде анан айтып коет, жок, сен окшотуп койдуңбу десе айтат, жок, мен окшоткон жокмун, мен айтып атам, кама ялику би ша'нихи, Алланын колу бар, бирок Аллах Таала дене бар Аллада дейт. Бирок биздин денеде эмес дейт, махлуктардын денесинде эмес депчи. Анда ал адамга айта турган болсоң, анда сен эшексиң, бирок башка эшектерде эмес. Десең, тазалаган болот эсептер? Аны тазаладыкпы, жок окшотуп койдукпу? Сен эшексиң, бирок башка эшекте эмессиң да. Өзгөчө бир эшексиң. Бар бир эшек дедің да, анычы. Туурабы? Сен итсиң, башка иттерде эмес, өзгөчө итсиң. Бирок бар бир ит деп атабыз да. Биз затында окшотуп койдук, бирок кайсы бир сыпатта окшоштугуну жокко чыгарып атабыз да. Башка итте эмессиң дегени, яны башка иттердин сыпатында эмессиң, бирок сенин затың бар бир ит деп атабыз да. Итсиң деп атабыз да. Ошондой эле Аллах Тааланын денеси бар, башка денеде эмес. Алланын колу бар, башка колдордо эмес. Демек Алланы окшотту, бирок сыпатында башкаларга окшобойт деп атат. Бирок окшотуу кетип калып атат да баары бирчи. Мындайча айтканда, башыңды сууга тыгып туруп, сен суу ичпе дегендей эле сөз да. Окшотуп кой тур, анан окшобойт дегени, яны башың тыгылып тургандан баары суу ичесиң да. Сен тыгып койду ал жагына. Ошондон ахлус сунна вал жамааттын акыйдасы салафан ва халафан, мурдатан жана кийинки уламалардын баардыгы кандай? Аллах Таала эч бир орунга муктаж эмес. Аллах Тааланын эч кандай дене мүчөсү жок. Махлукка окшобойт. Орду жок десең, анда дагы суроо пайда болот. Орду жок десе, асмандын үстүндө дебесеңер, арштын үстүндө дебесеңер, асмандын ичинде дебесеңер, анда кайсыл жерде? Бар болуш үчүн бир жерде болуш керек да деген суроо пайда болот да, туура? Бар болуш үчүн бир жерде болуш керек да деп. Анда айт, анда тууганым, мо столдун баласы барбы же кызы барбы? Баласы барбы, кызы барбы? Үйлөнгөнбү же үйлөнгөн эмеспи? Ургачыбы же эркекпи? Десек жарашабы? Жарашпайт да, туура. Бул столго андай байланыштын тиешеси жок. Бул стол, буга тиешеси жок. Бул эркек ургачы эмес бул. Бул үй бүлөлүү, үй бүлөсүз эмес бул. Бунун бала чакасы болбойт, буга тиешеси жок. Ошондой эле Алла, ал эч бир орун жок учурда Алла жаратуучу болчу. Эч бир орун жок учурда Алла бар эле. Калган бардык нерсе жаралган. Ал Алла бар болуу үчүн бир орунда ээлөөгө муктаждыгы жок Алла Тааланын. Сөзсүз бир жерде болсун, ал бар болуш үчүн эмес. Алла орунга муктаж эмес. Махлукка окшош эмес Аллах Таала. Махлукка окшошуп алып туруп, Аллах Таалага болгон акыйда ишеним кура албайт. Ал окшобойт Аллах Таала. Эч бир орунга муктаж эмес. Абу Ханифа рахималладын Васия деген китеби бар. Ошондо дагы арабайта инкила айналла фамада туджиб. О Абу Ханифа, эгерде сизден сурай турган болсо, Аллах каякта деп суралса, сиз эмне деп жооп бересиз дейт. Десе ал киши айтып атат, Аллах Таала бар эле, ошол учурда эч бир нерсе жок эле. Яни нерсенин өзү, заты, сыпаты эч бир нерсе жок эле. Вала айн, ошондой эле мындай место имения, кайсы бир жерде, каякталык деген жер деген нерсе жок болчу. Эч бир орун жок болчу. Эч бир жаралынган нерсе жок болчу. Жана ал бардык нерсенин жаратуучусу дейт. Яны бардык нерсенин жаратуучусу дегени, ар бир нерсени жараткан, жаралган нерсеге муктаж болбой туруп жараткан, ошондой эле орун деле бул махлук, Алла орунга кийин жараткандай муктаж болуп калган жок. Эзелтен кандай болсо, Азирет Али разыял айтканда, кан Аллах ва ла макан ва хуал ан ала ма алейхи кан. Алла бар эле, мурда кандай болсо, азыр деле кайсы негизде болсо, азыр деле ошондой эле дейт. Өзгөрүү деген Алланын сыпатына келбейт. Ал кудайчылыкка каршылык келет. Кудай өзгөрбөйт. Кудай күчкө толуп кетпейт, алсырап кетпейт, акылман болуп кетпейт, ал мындай бир тажрыйбага ээ болуп кетпейт. Ал Кудай жок
топтон пайда кыла турган, бүткүл ааламдагы махлуктар 100% ошо муктаж болуп турган, негизги бардык сыпаттарды эң бийик деңгээлде өзүнө чогулткан затты Кудай деп айтылат. Ал Алла орунга муктаж эмес, урматтуу туугандар. Алла субханаху ва таала орунга муктаж эмес. Сыпатта Аллах Таалага шерик келтирүү болбойт. Сыпатында махлуктарга окшотуп Аллах Таалага сыпат берүү бул, урматтуу туугандар, туура эмес түшүнүк болуп калат. Ким эгер каалаган болсо, башка толтур акыйда китептер бар, салаф уламалардыкы. Ошолордун китептеринен кененирээк окуп алсаңыздар болот.